Assalamualaikum. Кандайсың? Ар кандай жетекчи кызматтарды аркалап кийинчерээк дыйканчылыкка баш уту менен кирген Мырзабек Мусаев тамчы сууну текке кетирбегендердин бири. Ансыз жазды жаздай, жайды жайлай төгүлгөн мээнеттин акыбети толук кайтпайт деп эсептейт. Тилекке каршы Кичи Мекени Жумгал районунун Таштөбө айылында өткөн кылымдын 70-жылдарында казылган каналдын эскириге эч ак жеткендиктен аккан суунун көбү жерге сиңет. Андыктан өздөрүнө өтө зарыл ушул объектинин капиталдык оңдоп түзөөлөрдөн өтүп жаткандыгына курсант. Анан ирригацияга мына абдан жакшы акча бөлүнүп атканы көрүнүп атат. Монтип километрлеп каналдар курулуп атат. А эгерде таладагы жерге убагы менен суу жетпесе, анын баарын чөп чар басып, суу азыраак барып калса, жерге сиңип кетип атса, анан каяктагы түшүм болот. А түшүм болуш үчүн суу керек. Мураттар жакшы жеткиликтүү. Узундугу 11 чакырым жогорудагы каналдан Таштөбө айылындагылар үлүшүндөгү 274 гектар жерди сугарышат. Бирок акыркы кездери анын арык түрүндөгү ичи топурак ташка толуп кеткендиктен суу өпчап гана жетип калган. Ушундан улам аны бетондоо чечими кабыл алынып, алгачкы 1 чакырымына Жумгал райондук өнүктүрүү фондунан 4 миллион жана мамлекет казынасынан 2 миллион сом бөлүнгөн. 400 метрдей уже подготовкасын бүтүп калдык, даярдоо жумуштарын. Бетон. Бул жер негизи монолитный бетон болот. Монолитный бетон. Мурунку арыгы эски арык жөнөкөйлөр мындай арык болчу. Батареясы көп болуп, анан быйыл ушу 1 километрин жасап атабыз. Электиктерге эң зарыл ушул объектидеги иштерге жергиликтүүлөрдү тартуу үчүн Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын азык-түлүк программасы накчы натуралай эмгек акыларды төлөөгө милдеттенген. Ага ылайык мында 2 күн иштегендерге 2 каптан 10 жана 15 килограммдан өсүмдүк майы берилмек. Бирок андан пайдаланып калууга ашыккандар байкалбайт. Элдер катталган. Бүгүнкү күндө жазында катталган, макулдугун беришкен. Эмнегеде ушу мал келип ошо малынан бошобой атабы. Бирок сөз берип атышат, аркы беркен жумушту бүтүрсөк жардам беребиз деп. Ал эми аталган райондун Каракече участкасындагы 1-май каналы жыл сайын сел, кыян сыяктуу ар кандай жаратылыш кырсыктарынан жапа чегет. Андыктан аны бекемдөө зарылдыгы жаралып, бүгүнкүгө 1,5 чакырым аралыгына тиешелүү жумуштар аткарылды. Аларды ойдогудай бүткөрүүгө чегерилген 1 миллион 400 миң сомдун жарымы өздөштүрүлүп, Байзак жана Түгүлзай калктуу пункттарындагы 1344 гектар аянтты сугатсуулар менен камсыздаган бул объект жакын арада күзгү сугатка кызмат өтөмөкчү. Уклону катуулуктан таш топурак кум бар агып келип туруп, таманын жеп арматурасына чейин жетип калат. Анан жыл сайын келип карап куюп турабыз. Жазгы сугатка уже почти азыр күзүндө даярдап коебуз, жазында уже прямой суу беребиз. Ирригациядагы иштердин минтип илгерилешине мамлекет жетекчилигинин дал ушул тармакка өзгөчө мамиле кылгандыгы себеп. Башкасын айтпаганда да буга чейин жылына ар кандай оңдоп түзөө жумуштарына 3 миллион сомдон гана алып жүрүшкөн райондук суу чарба башкармалыктарынын энчилерине эми 25-30 миллиондон тие баштагандыгы түйшүктү көп жагынан жеңилдетип олтурат. Жазгүл Субалиева, Айдин Төлөбеков, Жеңиш Абдылдаев, аймактар берүүсү үчүн.